Çok сыйынабыз. Бизди сөйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн дүйнөнүн адамдардын ичинен бизди биринчилерден куткарып алып, жаман бузулган бул дүйнөдөн бизди өзүңүзгө чакырып алгандыгыңыз үчүн, өзүңүз иштеген жыйындын ичинде бардыгыбызды бириктиргендигиңиз үчүн, улуу сиздин сөзүңүздү таркатып, тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн дайым жетектеп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Кудай, сиз берген ушул өмүрүбүздү быйылкы берилген бул жылды дагы бүгүн акыркы күнүн өткөрүп жатабыз. Келе жаткан жаңы жылда кышкы конференцияда баардык бир туугандар чогулуп, өткөн жашообузду ойлонуп, ошондой эле сиз бизге берген жаңы жылды ойлонуп, сиздин эркиңиз кандай болот, ошол жөнүндө ой жөгөрдөп, биз туура эмес кылган иштерибиз, тил албаган учурларыбыз кандай болгонун Кудай биздин эсибизге салып, мындан аркы жашообузду бир гана сизди даңктап жашаш үчүн, жакшы кабар таркатып, тил алчаак жашоо менен жашашыбыз үчүн өзүңүз жардам бериңиз. Ошондой эле баардыгыбыз жүрөктөрүбүздө чечим чыгарышыбыз үчүн жетектеңиз. Теңир биздин арабызда өзүңүз иштеп, өз кереметтүү сөзүңүз менен, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болууңузду суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан, жакшы кабар үчүн таалыкпастан эмгек кылып жаткан баардык биздин бир туугандарга Кудай өзүңүздүн мол ырайыңыз менен чогуу болуп, сөз менен, ыйык рухтун күчү менен алардын баардыгын өзүңүз бекемдеп, дүйнөнүн акырында бизге берилген улуу тапшырмаңызды баардыгыбыз чын жүрөктөн аткарышыбыз үчүн жардам бериңиз. Жакшы кабар таркатып жаткан баардык насаатчыларга, пасторлорго, миссионерлерге Кудай өзүңүз жардам берип, ооруп жаткан адамдар боло турган болсо, аларга керектелүүчү күч, кубат берип, сиз белгилеп койгон бул денедеги жашообузду бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүңүздү суранабыз. Кышкы конференциянын акыркы саатында баардыгыбыз чогуу сиздин сөзүңүздү үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бизге берилген ар бир сөз, ар бир айтылган буйрук, сураныч сөздөрүн толук кандуу жоопкерчиликти мойнубузга ала тургандай бололу. Бизге бериле турган азыркы саатта дагы сөздү чын жүрөк менен кабыл алып, кандайча жашашыбыз керек акылмандуулук менен жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар 16 бөлүмдү чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар 16 бөлүм. Марк 16 бөлүм 15 аяттан баштап окуйбуз. Марк 16 бөлүм 15 аят. Он алтынчы аятка чейин окуп берейин. Анан аларга мындай деди: бүт дүйнөнү кыдырып, баардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип сууга чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. Ушуга чейин окуйбуз. Бүгүн 2023 жылдын акыркы күнү келип жетти бизге.
Убакыт өзүңүздөр байкагандай өтө тез өтүп кетти. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудайдын астына баардыгыбыз келе турган күн дагы сөзсүз түрдө келет. 2 Тессалоникалыктар китеби 2-бөлүмдө Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген учурда баардыгыбыз анын алдында чогулабыз деп айтылат. Биринчиден, куткарылууга ээ болуп Кудайга кеткен адамдар, андан сырткары куткарылган бул дүйнөдө жашап жаткан адамдардын баардыгы өзгөрүлөбүз дагы даңктуу биздин Теңир менен чогуу асманда жолугушабыз. Ушунчалык даңкка бөлөнө турган убакыт келет. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 37-аятта аз калды, абдан аз калды, келе турган келет, кечикпестен келет деп айтылат. Бир аз убакыт гана калды. Биздин көз карашыбыз боюнча узак убакыт болушу мүмкүн, бирок Кудай өзүнүн убактысын айтат, аз калды, абдан аз калды деп. Ошондуктан биз жашап жаткан бул доор биздин Теңир Ыйса Машаяк келерине өтө эле аз убакыт калгандыгын билебиз. Анткени мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Анткени экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяктын алдында боло турган белгилердин баардыгы биздин жашоодо аткарылды. Ошондуктан балким бул доор өткөнгө чейин белгилердин баардыгы аткарылды. Ошол нерселердин баардыгын биз өз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Ал биздин доор деп айтсак болот. Ошондуктан биз тирүү бойдон Энокко окшоп асманга көтөрүлө турган жашоодо, доордо жашап жатабыз деп мен ишеним менен айта алам. Быйылкы жылда дагы биз баардыгыбыз аракетибизди жумшап, Кудайга таалыкпастан эмгек кылып, кызмат кылып жашадык. Биздин мамлекеттеги гана жыйындар эмес, дүйнө жүзү боюнча баардык жыйындагы бир туугандар үчүн ушунчалык чын дилимден ыраазычылык билдиргим келет. Азыр ушул жылдын эң акыркы күнүндө кандайча жашашыбыз керек, ошол жөнүндө жакшылап ойлонуп көрөлү. Быйылкы жылда дагы сиздер өтө көп күчүңүздөрдү, өтө көп эмгегиңиздерди жумшадыңыздар. Ал үчүн мен баардыгыңыздарга ыраазычылык сөздөрүн айткым келет. Андан сырткары кайсыл адамдарга биз жакшы кабар сөзүн жеткере алдык, канчалык Кудайдын эркин аткара алдык, ошол жөнүндө ойлонуп көрөлү. Ал үчүн Кудайдын астында мактоого ээ болобузбу, же болбосо тескерисинче ашкерелөөгө ээ болобузбу? Ошондуктан эки себеби бар. Биринчиси, куткарыла элек адамдар болгондуктан Ыйса азыр келе элек. 2 Петр 3-бөлүмдө айтылгандай, биздин Теңирибиздин чыдамдуулугун куткарылууңар катары эсептегиле. Анткени биздин Кудай бир күндү 1000 жылдай, 1000 жылды бир күндөй күтүп келгендиктен бул дагы чындык. Ошондуктан көптөгөн адамдардын жаны куткарылышы үчүн биздин Теңир бир аз убакыттан кийин келет деп айта турган болсок, дагы бир себеби куткарылган адамдар Машаякчы катары, Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашашы керек болгондуктан бизге мүмкүнчүлүктөр берилип жатат деп биз кабыл алышыбыз керекпиз. Ошол бардык мүмкүнчүлүктөрдү биз туура колдоно билишибиз керекпиз. Анткени Кудайдын астына келгенде кемчиликсиз ашкерелөөгө ээ болбостон даңкка жана мактоого ээ боло тургандай болушубуз керекпиз. Бизди куткарып алган Теңирдин алдында келгенде биз кандайча образды анын астына келишибиз керекпиз? Ошол учурда Теңир бизден сурайт: мен сен үчүн айкаш-чыгачта кадалып, сен үчүн өзүмдүн канымды төгүп куткарып алдым эле. Сен мен үчүн эмнени аткарып келдиң? Деп сураган учурда биз сөзсүз түрдө ага жооп кайтарышыбыз керекпиз. Жакан 21-бөлүм 15-аятта Ыйса Петрден сурайт: Жунус уулу Шимон,
эмне үчүн Шимон деп айтат? Анын аты Петр эле го. Анткени биринчи чакырган ысымы Петр эле. Эми болсо мурунку жашооң эмес, жаңы жашоону баштайлы деп. Анткени Петр Ыйсадан көптөгөн нерселерди үйрөнгөн, көзү менен көргөн. Бирок Ыйса Машаякты кармап кеткен учурда Петр артынан ээрчип бара жатат дагы, анан 3 жолу адан баш тартат. Ага чейин өлсөм дагы сенден баш тартпайм деген сөздөрү бар элек. Ал калган шакирттери баардыгы ар кайсы тарапка качып кетишкен, жашынып калышкан. Эгерде Ыйса кайрадан тирилбеген болсо, анда бир дагы адам куткарылбайт эле. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк ушундай кыйын өлүм менен өлгөн, өзү үчүн өлгөнбү же бизди куткарып алыш үчүн өлгөнбү? Ал чынында Машаякпы? Ишене ала турган толук кандуу күбө болмок эмес. Ыйса Машаяктын тирилүүсү бул түздөн түз бизди куткарып алгандыгына күбө болуп саналат. Ошондуктан Элчилердин иштери 17-бөлүмдө карай турган болсок, өлгөндөрдүн арасынан тирилүүсү менен көптөгөн ишенген адамдарга күбөлөндүрүү сөзүн далилдеди. Анан Петрге кайрылып эмне деп сурайт? Бул адамдарга караганда мени көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурайт. Петр эмне деп жооп берет? Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берет. Ыйса ага 3 жолу ушул суроону узатат. Петр 3 жолу өзгөрүүсүз ушул суроого жооп айтат. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп. Эми чынында Теңирди чын жүрөгүм менен сүйөм деген жоопту айтат. Сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. Ошондо менин козуларымды кайтар деп Ыйсага жооп берет. Эми Петр кандай иш кылышы керек ошону үйрөткөн. Петр Кудайдын сөзүн таркатып, көптөгөн азап кайгыны башынан өткөрүп, акырында Римге барып жакшы кабар таркаткандыгы үчүн буту өйдө караган бойдон асылган. Бизди куткарып алган Теңир Ыйса Машаяк бизге дагы ушул эле суроону узатышы мүмкүн. Сен мени сүйөсүңбү деген суроо. Канчалык деңгээлде мени сүйөсүң? Эгерде мени чынында эле сүйө турган болсоң, мен үчүн эмне иштерди аткардың дегенде биз сөзсүз түрдө жооп берүүгө даяр болушубуз керекпиз. Анткени Теңир баардык нерсени жакшы билгендиктен, бизге азыр мүмкүнчүлүк берип жаткандыгы үчүн биз ушунчалык ыраазы болушубуз керекпиз. Анткени Теңир келбестен бизге убакыт берип жатканын дагы себеби бар. Тил алчаак болуп, жакшы кабарды таркатып, Кудайдын даңкы үчүн жашашыбызга мүмкүнчүлүк бергенине ыраазы болушубуз керекпиз. Эгерде биздин жашообузда акыркы 1 жыл гана калды деп жашай турган болсок, анда колдон келишинче бүт жашообузду Теңир үчүн арнап жашаган адамдардан болот элек. Биздин жүрөктөрүбүздө ошондой чечимдер кабыл алынышы керек, өзүбүзгө өзүбүз убада беришибиз керекпиз. Кышкы конференция жөнүндө маалымат бере кете турган болсом, биздин Кореяда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча кышкы конференция өтүп жатат. Биздин мамлекетте кышкы конференцияга регистрация кылган адамдардын санын айта кете турган болсом, жазылган адамдардын саны гана 46.095 адам болгон. Ал эми чынында катышкан адамдардын саны 47.362 адам. Ушундай статистика бизге берилди.
Андан сырткары жаштар жана студенттер үчүн дагы конференция биздин Галилея конференц залында өтүп жатат. Студенттер дагы жаштарга кирет. Алардын саны 9409 адам. Жаштардын бардыгы бул жерге келе турган болсо, азыр бул жерде орундуктар калбай калмак. Өзүңүздөр байкагандай, жаштар азыр биз менен чогуу болгон жок. Быйылкы жылы жаштар конференциясына Япониядан 55 адам, Монголиядан 70ден ашык жаштар келип катышып жаткан учуру. Ошол жаштар үчүн конференцияда дагы азыр акыркы саат. Кандай болгон күндө дагы кышкы конференция өткөрүлүп жатканынын эң негизги себеби бул өткөн жылды жыйынтыктап өзүбүздүн жүрөктөрүбүзгө чечим кабыл алышыбыз керек. Акыркы саат, акыркы күн ар бир жыйындарда ушул саатта интернет аркылуу, онлайн аркылуу ушул сөздү угуп жатышат. Ошол себептер менен кандай сөздөр менен бөлүшсөм экен деген ойлор пайда болду. Жаңы темага караганда биз ар дайым угуп келген теманы уксак жакшы болот деген чечим чыгардым. Анткени бизге тааныш болгону менен иш жүзүндө аткарылбаган иштер дагы өтө көп. Ошол себептен бүгүн биздин теманы мындайча атап койдум. Эң жогорку биз үчүн берилген кызмат бул жакшы кабар айтуу. Бардык машаякчыларга же болбосо куткарылган адамдарга берилген эң улуу тапшырма бул жакшы кабар таркатуу. Биз сиздер менен айтып кеткен сөздөр Ыйса Машаяк асманга көтөрүлгөнгө чейин акыркы сөздөрү анын шакирттерине айтылган сөздөрдү окуп кеттик. Өзүнүн буйругу катары айтат: бүт дүйнөнү кыдырып бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Бүт дүйнөнү кыдыргыла. Элчилердин иштери 1-бөлүм 8-аятта ыйкырык түшкөндөн кийин силер күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү бүт дүйнө жүзүндө жар салынат. Байыркы келишимдеги Израиль элине берилген ошол сөз, Кудайдын убадасы, Ыйса Машаяк бул дүйнөгө сөз боюнча келет, айкаш чыгачка кадалган. Кудайдын убадасы боюнча, планы, эрки боюнча куткарылуу иши аткарылды. Ыйса Машаяк асманга көтөрүлгөндөн кийин ыйык рух келди. Куткарылган адамдар аркылуу ыйык рух иштеп, дүйнө жүзүнө бардык адамдарга жакшы кабар жетиши үчүн Иерусалимде башталган жакшы кабар сөзү бүт Римге чейин, Европа мамлекет, андан кийин бизге чейин, эң дүйнөнүн бурчунда жайгашкан Корея биздин мамлекетке чейин жетти. Матай 24-бөлүм 14-аятты карай турган болсок, асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин гана дүйнөнүн акыры келет. Кандай адам болбосун, бүт адамдарга бирдей куткарылууга мүмкүнчүлүк берилет. Дүйнөнүн акырына чейин жакшы кабар сөзү таркатылат. Кудайдын иши аткарылат. Ошондуктан азыр бизге берилип жаткан убакыт бар. Ал убакыт канча убакытка чейин узак созулат, биз билбейбиз. Ошондуктан бүгүн дагы дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таркаталы деген теманы сиздер менен бөлүшкүм келип жатат. Жыл сайын кышкы конференция болгон учурда мен сиздерге кайталап ошол сөздү айтып келем. Ошол сөздү уккандан кийин бүт
күч аракетин жумшап иш жүзүндө аткарып келген бир туугандар да бар. Андан сырткары укканы угат, бирок дагы да иш жүзүндө аткарыла элек бир туугандар дагы бар. Дүйнө жүзүндөгү жакшы кабар үчүн бүт күч аракетибизди жумшайлы деген биздин девиз дагы бар эле. Ошондуктан бүт жүрөгүбүздү, бүт күчүбүздү арноо менен, бүт эркибиз менен, бүт каалообуз менен Кудайды сүйгүлө деген осуят берилгендей сыяктуудай эле бүт жүрөгүбүз менен, бүт эркибиз менен, бүт каалообуз менен жакшы кабар үчүн биз бүт аракеттерди жумшашыбыз керек болот. Кудайды сүйгөндүктөн тил алчаак жашоо бизде пайда болот. Ал эми жакшы кабар таркатыш үчүн сөзсүз түрдө тил алчаактык дагы керектелет. Дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркатылышы керек деген теманы сиздер менен чогуу бөлүшкүм келип турат. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген учурда эң эле биринчи аткарган иштеринин бири бул жакшы кабар сөзүн таркаткан эле. Марк жазган жакшы кабар 1 бөлүмдү дагы чогуу ача кетебиз. 15 аят. 14 аяттан баштап окуйбуз. Жакан камакка алынгандан кийин Ыйса Галилеяга келип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жар салып, убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды, тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле дедик. Ыйса Машаяк жакан камакка алынгандан кийин Ыйса эми өзүнүн иштерин аткара баштаган болот. Израилдин түндүк жагында жайгашкан Галилея жерине келет дагы өзүнүн биринчи иштерин аткара баштайт. Убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Убакыт келди деген сөз Кудайдын убада кылган сөзү боюнча Машаяк келди деген сөз. Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Ыйса өзү Кудайдын падышачылыгы. Ыйсаны кабыл алган адам, демек асман падышачылыкка бара турган мүмкүнчүлүк пайда болот. Убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле. Өзүңөрдүн күнөөңөрдү мойнуңарга алып, Кудайдын ырайым сөзүн кабыл алгыла. Ыйса бизди куткарып алыш үчүн эң улуу ишти аткарган. Андан сырткары Ыйса Машаяктын толук кандуу жашоосу, Ыйса Машаяк кандай иш аткарган болсо, куткарылган адамдар дагы так эле ошондой иштерди аткарсын деп үлгү катары көрсөткөн Жакан 13 бөлүмдү карасак, Ыйса өлөрүнүн астында өзүнүн шакирттеринин буттарын жууп берет. Буттарды жуунун мааниси кулдар өзүнүн кожоюнун буттарын жуушу керек эле. Грек тилинен алынганда дулос кул дегенди билдирет. Кул ал өзүнүн эрки да жок, максаты, каалоосу бир гана өзүнүн кожоюну үчүн кызмат кылган, жашаган адам. Филиппиликтер 2 бөлүм 5 аятта силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Кудай өзү кул катары болду, адамдардын кулу болду. Ыйса ал адам эмес. Кудай өзү адамдын образында келген, өлгөнгө чейин тил алчаак болуп өзүн басынтты. Бир адам катары өзүн өлгөнгө чейин, айкаш-чыгашта өлгөнгө чейин тил алчаак болду. Бизди куткарып алыш үчүн тил алчаак болду. Биз куткарылып эле тим болбостон, куткарылган адамдар эми мындан ары Теңир үчүн тил алчаак болуп жашашы керек деген
үлгү катары көрсөттү. Ыйса өзүнүн шакирттерин бутун жууп, андан кийин эми бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек деп үлгү катары көрсөткөн сыяктуудай эле. 3,5 жыл бою Ыйса аткарган иштердин бардыгы келечекте куткарылууга ээ боло турган адамдарга үлгү катары көрсөткөн эле. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келери менен эң эле биринчи аткарган иши бул жакшы кабарды таркаткан, өзү бардык жерлерди кыдырып сөз айткан эле. Марк 1-бөлүм 35-аятта айтылат: эртеси Ыйса таң ата электе туруп, үйдөн чыгып, ээн жерге барып сыйынды. Шимон жана анын жанындагылар Ыйсаны издеп жөнөштү. Аны табышканда бардыгы сени издеп жатышат дешти. Ыйса аларга жакын жердеги башка кыштактарга, шаарларга баралы. Мен ошол жерлерде да жакшы кабар айтышым керек. Анткени мен ошон үчүн келгем деди. Ошентип ал бүткүл Галилеяны аралап, алардын синагогаларында элди окутуп, жин оорулуу адамдардан жиндерди кууп чыгарып жатты. Ыйса Машаяк таң заарда же болбосо кээ бир учурда түнү бою сыйынган. Бизге көрсөтүлгөн үлгү катары бардыгы көрсөтүлгөн, биз үчүн сыйынган, келечекте куткарылган адамдардын бардыгына түздөн-түз үлгү катары өзүнүн иштерин көрсөткөн. Түндө уйкуңар келбесе, өзүңөрдү кыйнап, зордоп уктабагыла. Уйкуңар келбесе, эрте туруп сыйынгыла. Мен деле түндө уйкум келбесе, мен бат эле ордуман турам дагы, отуруп алып сыйынам, Кудайдын сөзүн окуйм. Андан кийин сөз айтууга даярданам. Ошол учурда мээң таза болуп турган учурда көп нерсени жакшы түшүнө аласың. Башка адамдар айткандай таң заардан барып, жыйынга барып кыйкырып сыйынганга караганда, өз оңдоңча отуруп алып сыйынганың жакшы. Шимон жана анын жанындагылар Петр жөнүндө айтат: Ыйсаны издеп таап барып айтышат, бардыгы сени издеп жатышат. Бардык адамдар сени күтүп жатышат деп айтканда, Ыйса айтат: жакын жердеги башка кыштактарга, шаарларга баралы. Бул жерде жакшы кабар айтылгандыктан эми башка жерлерге баралы. Анткени ал жакта дагы мен ошол жакшы кабар сөзүн айтышым керек. Мен ошол үчүн келгем деп Галилеяны аралап, бардык жерлерде элди окутуп, башка шаарларга дагы баралы. Мен ошол үчүн келгенмин. Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келгенинин эң негизги максаты жакшы кабар сөзүн айтыш үчүн. Тиги жылдыздардан дагы өйдө турган Кудайдын падышачылыгын бардыгын таштап, Кудай өзүнүн жалгыз уулун миссионер катары бул дүйнөгө жиберген. Же болбосо жакшы кабарды таркаттырыш үчүн Галилеяны аралап, бардык синагогаларда элди окутуп. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Лука 8-бөлүм. Лука 8-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм 1-аяттан баштап. Ушундан кийин Ыйса шаарларды, айыл кыштактарды аралап, Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды таратып жүрдү. Ар бир шаарларды, ар бир айыл кыштактарды аралап, Кудай падышачылыгы жөнүндө жакшы кабарды айтты. Ар бир адамдарга Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Биз ырайым убактысы бүтөрүнө аз калды. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын убактысына өтө аз калды.
деп адамдарга жар салышыбыз керекпиз. Ыйса Машаяк бул дүйнөдө болгон учурда өзүнүн шакирттери менен чарчабастан, кээ бир учурда тамактанганга да убактысы жок, көптөгөн адамдар анын астына чогулгандыктан аларга таалыкпастан сөз айтып жаткан. Лука 19-бөлүм 10-аятта адам уулу жоголгонду издеп таап куткаруу үчүн келди деп айтылат. Ошол Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келген эң негизги максаты болуп саналат. Ыйса Машаяк айкаш чыгачка эле кадалып өзүнүн жанын бербестен чынында иш жүзүндө жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркаткан. Бүгүн көбүрөөк жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 4-бөлүм 34-аят. аят. Ыйсаларга мындай деди: менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Силер 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер, бирок мен силерге айтып коеюн, талаага көз чаптырып эгинди карагылачы, ал орууга даяр болуп бышып калды. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып, түбөлүк өмүр үчүн түшүм жыйнап жатат. Ошентип себүүчү да, орокчу да кубанат. Ыйса Жүйүт жергесинде Галилея тарапты көздөй бара жатканда Самария шаарын өтүп басышы керек эле. Ал жакта чөл жайгашкан жер. Ыйса бара жатып Шекем деп аталган шаарга келет. Ал жерде бир кудук бар эле. Ошол кудуктун жанына отурат. Ал эми шакирттери башка шаарга тамак сатып алыш үчүн кеткен эле. Ыйса ошол учурда ачкандай эле, суусагандай эле. Анан шакирттери тамакты таап алып келишет дагы: "Рави, устат, кел тамак иш" деп тартуулашканда, Ыйса аларга жооп катары айтат: менде силер билбеген тамагым бар. Бирөө жеткирип бердиби деп өздөрү ойлонуп калышат. Жок, эч ким жеткирип берген жок. Самариялык аялдан суу бер деп сураганда, экөө сүйлөшүп отуруп анын Машаяк экенин билет дагы, сууга келгенин унутуп коет дагы, баардык идиштерин таштап алып, өзүнүн шаарына чуркап келет. Мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин аткаруу. Адамга эң эле суу сап турган учурунда керектелүүчү нерсе суу, ачка болуп турган учурунда жей турган тамагы өтө маанилүү. Бирок Ыйса өзүнүн шакирттерине айтат: силер билбеген менде башка тамак бар деп. Менин тамагым мени жибергендин эркин аткаруу жана ишин бүтүрүү. Ыйса Машаяк айтып жаткан сөзү денеге керектелүүчү тамак жөнүндө айткан жок. Матай 5-бөлүмдө адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Адилеттик бул Кудайдын эркин аткаруу. Ачка болгон адам тамакты издегендей, суусаган адам суу издегендей. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу. Ошондой каалоо менен Ыйса Машаяктын эркин аткарууга биз умтулушубуз керекпиз. Анткени Самариялык аял Ыйса менен сүйлөшүп отуруп, өзүнүн шаарына чуркап барат дагы айтат: жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө. Ал Машаяк эмеспи деп айта баштайт. Ошол адамдарга Кудайдын сөзүн жеткирүү ал анын негизги тамагы элек. Мен бул дүйнөгө асмандан түшүп келгенимдин себеби
өзүмдүн эркимди эмес, мени жиберген атамдын эркин аткаруу. Ыйса Машаяк аркылуу күнөөкөрлөр куткарылууга ээ болуусу бул Кудайдын эркинин аткарылышы эле. Дененин тамагынан дагы ошол нерсе өтө маанилүү эле. Анан өзүнүн шакирттерине айткан сөзү: силердин айтууңар боюнча 4 айдан кийин орок маалы келет дейсиңер. Бирок силер көз чаптырып эгинди карагылачы. Ал орууга даяр болуп бышып калды. Карагыла, самариялык адамдар мени көздөй келе жатат. 4 айдан кийин орок маалы келет деген эмес. Кудай өзү белгилеп койгон убакытта жакшы кабарды кабыл ала турган убакыт келди. Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадала элек, өлүп тириле элек. Бирок алдын ала ошол иш аткарыла тургандыгын далилдеп айтып берген. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып, орокчу ал кимди билдирет? Куткарылган адамды. Айкаш чыгачка кадалган Ыйса Машаяк жакшы кабар сөзүн аткарган, куткарылуу ишин аткарган Машаяк. Ошол ырайымды кабыл алган адам башка адамдарга ал жеткире алат. Ошол орокчу адам деп аталат. Түшүм жыйнай ала турган, орокту да алган, акысын да алган. Мисалы үчүн айылдарга, кыштактарга бара турган болсок, иштете турган адам ал эмгек акысын алдын ала алат. Эмгек акысын алды деген сөздүн мааниси куткарылуу эле тим болбостон, куткарылгандан кийин жакшы кабар үчүн, теңир үчүн кандайча иштеши керек, ошонун акысын алдын ала алып койгон. Акысын алып анан иштебей койсо болбойт да. Анан элчи Павыл айтат: мен элиндерге, варварларга, акылдууларга да, акылсыздарга да кызмат кылууга милдеттүүмүн. Кудай эч кимге карыз болбогула дейт, бирок элчи Павыл мен карыздармын дейт. Эмне үчүн? Анткени жакшы кабарды айтууга мен карызмын, же болбосо милдеттүүмүн. Куткарылган адамдар эми орокчулар экендигин билиши керек. Эмгек акысын алдын ала алып койгон адамдар. Эмгек акысын алып анан иштебей койсок болбойт да. Ошондуктан түшүм жыйнашыбыз үчүн бүт эмгек аракетти кылышыбыз керекпиз. Денеге байланыш болгон тамак эмес, түбөлүк өмүргө алып келчү тамак. Ошентип себүүчү да, орокчу да кубанат. Ыйса Машаяк бир дан катары бул дүйнөгө келип, өзүнүн жанын берип өлөт. Анын өлүмү аркылуу көптөгөн адамдар өмүргө ээ болушту. Талаада эгин бышып калды. Эми жыйнап алууга убакыт келди. Эгерде аны батыраак жыйнап албасак, бир аз убакыт өткөндөн кийин суук түшкөн учурда талаада калат дагы, баардыгы чирип жок болот. Ошондуктан бышып калган учурда, түшүм маалында баардыгын батыраак жыйнап алышы керек болот. Жыйнап албаса, анда буга чейин кылган иштерин баардыгы талаага текке кетет. Ошондуктан Ыйса аткарган ишти эми элдерге жарыя кылгыла, таркаткыла. Кудай сээп койгон ошол урукту биз түшүм катары жыйнап алышыбыз керекпиз. 18-кылымда Европа мамлекетинде жакшы кабар ушунчалык жакшы таркаган. Европа мамлекети аркылуу башка мамлекеттерге
19-кылымда ушунчалык көп таркаган, насаатчылар, куткарылган адамдар Кудайдын козусунун эмгегин баардыгыбыз чогуу жыйнайлы деген максатты көздөп жашашкан. Ошол түшүмдү биз жыйнайлы деген дивиз менен. Анткени ошол түшүмдү жыйнап албасак, Кудайдын курмандык козусу катары Ыйса аткарган иштердин баардыгы талаага кетип калат, маанисиз болуп калат. Биз куткарылган адамдар, орукчуларбыз. Түшүмдү жыйнап ала турган адамдарбыз. Биз азыр дүйнөдөгү адамды карай турган болсок, көз чаптырып, эгинди карагылачы деп Кудай бизге ошол сөздөрдү айтат. Ал орууга даяр болуп бышып калды. Кандай күнөөкөр болбосун, Кудайдын ырайымын кабыл ала турган болсо, ал дагы өлбөстөн, өлүмдөн өмүргө, тозоктон бейишке өтө турган адам болот. Бирок ал адамдар азыр дагы караңгыда жашашат, көзгө көрүнгөн дүйнө үчүн берилип жашап келет. Ошол жашоо менен жашай бере турган болсо, акырында аларды түбөлүк тозок гана күтүп турат. Ошондуктан аларга жакшы кабарды айтпасак, анда алардын жаны түбөлүк тозокко барып түшөт. Ошондуктан азыр ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, Жакан 3-бөлүм 36 аятта Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт, Кудайдын каарына ээ болот. Адамдар же куткарылат, же Кудайдын каарына кабыл болушат. Экөөнүн бирөөсү. Ошону билип туруп биз кантип оозубузду ачпай жөн гана отуруп алабыз? Адамдар ойлошот, кандай кылган күндө байысам экен, кандай кылган күндө жакшы тамактансам экен, байысам экен деп. Бирок биз ал адамдардан айырмаланып, Кудайдын ырайымын ар бир адамга жеткиришибиз керекпиз. Ошол биздин тамагыбыз болуп саналат. Кандай учурлар болбосун, биз кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, адашкан адамдарга жакшы кабарды тарката алабыз. Кандай жолдор менен ошол эгинди биз түшүм катары жыйнап алабыз. Ошол жөнүндө ойлонушубуз керекпиз. Жакан 5-бөлүм 17 аятта атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, ошондуктан мен да иш кылып жатам. Адам жаратылганга чейин асман менен жерди Кудай жараткан. Башталыш 2-бөлүмдө 7 күнү өз иштерин бүтүрөт дагы, баардык иштерин бүтүрүп 7 күнү эс алды. Эмне үчүн эс алды? Анткени аткара турган иштерин баардыгы аткарылды. 8 күнү эмне кылды? 8 күнү да эс алды, анткени баардык иштерди аткаргандыктан. Анан Ыйса айтат, атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат. Башталыш 3-бөлүмдө адам ата күнөө кетирген күндөн тарта Кудай иштеп баштаган. Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жаратылган адам Кудайдын сөзүнө тил албагандык үчүн күнөө кетирет дагы, анын жаны Кудай менен болгон мамилеси үзүлүп калат. Анан бейишке бара турган укугун жоготуп алат. Ошол күнөөгө баткан адам өмүр бою бул дүйнөдө кайгыда, азапта жашашы керек болот. Ошондуктан Кудай өзү адамдардын жанын куткарып алышы үчүн ишти аткарып баштаган. Атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат. Кайсыл ишти аткарат? Адамдардын жанын куткарып алуу. Жакан 5-бөлүм 21 аятта атасы өлгөндөрдү тирилтип, аларга өмүр бергендей эле уулу да каалаган адамына өмүр берет. Асман менен жерди жараткан Кудай, дүйнөнү жетектеп келген Кудай. Дүйнөнү сөз менен жаратса дагы, эң керемет ишти
күнөөкөрдү күнөөсүнөн куткарып алыш үчүн Кудай өзүнүн сөзү менен бардык нерсени аткарып келген. Бирок күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн сөз менен гана жетишсиз. Анткени Кудайдын өзүнүн убадасы бар эле. Күнөөкөрдү күнөөкөр бойдон кабыл ала турган болсо, анда Кудай адилетсиз болуп калат. Кудайдын мыйзамы боюнча күнөө үчүн жаза өлүм деп аталат. Күнөөкөр кетирген күнөөсү үчүн ал түздөн түз тозокко барышы керек. Күнөөкөр бейишке барышы үчүн Кудай тарабынан белгиленген жол менен куткарылышы керек эле. Торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт деп Ибрейлер 10-бөлүмдө айтылат. Жаныбарлар кантип адамдын жаны үчүн, күнөөсү үчүн өлө алмак эле. Анткени анын баалуулугу башка. Ошондуктан Ышая 7-бөлүм 14-аятта кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт. Эркек аркылуу төрөлө турган болсо, анда адам атанын уругу аркылуу төрөлмөк. Күнөөсүз аял аркылуу төрөлөт. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген. Кудай өзүнүн жалгыз уулун адам катары бул дүйнөгө жиберет дагы күнөөкөрлөрдү күнөөдөн куткарып алыш үчүн. Күнөөсүз Ыйса бул дүйнөгө келип, күнөөкөрлөрдүн күнөөсүн өз мойнуна алганда гана куткарылуу иши иш жүзүндө аткарылат. Ал ишти сөз менен аткарууга мүмкүн эмес эле. Өзүнүн жалгыз уулун курмандык козу катары бул дүйнөгө келген. Андан дагы артык башка улуу иш жок. Анткени Кудай тарабынан аткарылган иш өтө улуу иш болуп саналат. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса өзүнүн каны менен өлүмдү жеңип, күнөөкөрлөрдү куткара ала турган ишти аткарган. Ошол себептер менен Ыйса аткарган иш дүйнө жүзүнө таркатылган. Асман падышачылыкка бара турган элди дайындаш үчүн. Мындан артык ишти Кудай аткара да албайт. Анткени ушунчалык улуу иш аткарылгандыктан. Күнөөсү жана мыйзамсыз иштердин азабынан өлгөн адамдарды тирилтип алыш үчүн. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилгенден кийин эми куткарылган адамдарга Кудай Теңир бардык машаякчыларга берилген улуу тапшырмасы бар, же болбосо буйругу деп айтсак болот. Бул бүт дүйнө жүзүн кыдырып бардык адамдарга жакшы кабарды жар салгыла. Бул буйрук деп айтсак болот. Бул ишти пасторлор же болбосо насаатчылар, миссионерлер гана аткарышы керек. Бизге окшогон жөнөкөй адамдар кантип аткармак эле? Жок, андай эмес. Бүт куткарылган адамдарга бирдей берилген Кудайдын буйругу. Аткара турган мүмкүнчүлүктөр же болбосо иштер башка болушу мүмкүн, бирок буйрук бир. Матай 28-бөлүмдө акыркы аяттарда айтылат: бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларды ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүлгүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин мен силер менен болом. Жакшы кабарды кабыл алган адам Ыйсанын шакирти болот. Элчилердин иштери 2-бөлүмдө ыйык рух түшкөндөн кийин 12 шакирт жакшы кабарды шакирттеринин саны 3000-ге жакын жетти. Андан кийин 5000-ге жетти. Куткарылган адамдардын бардыгы Ыйсанын шакирттери болуп саналат. Шакирт деген ким? Өзүнүн устатынан бардык нерсеге үйрөнгөн адам, тил алчаак болуп жашаган адам, устатына окшоп бир тагдыр менен жашаган адам. Куткарылган адамдар ошол себептер менен Ыйсанын шакирттери деп аталышат. Куткарылган адам сууга
чөмүлдүрүлөт. Мен куткарылдым деген сөздү бардык адамдардын астына жар салат, күбөлөндүрөт. Күнөөкөр өлдү, эми Адил атам тирилди. Дүйнө үчүн өлдү, Кудай үчүн тирилди. Мен өзүм үчүн болгон жашоо, жеке жашоом бүттү, аягына жетти. Кандай каалоосу, кандай эрки болбосун, өлгөндөн кийин анын бардыгы аягына жетет. Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта азыр мен жашап жаткан жокмун, мен ичимде Машаяк жашап жатат. Эми мен жашап жаткан жокмун. Мени ичимде Машаяк жашап жатат. Сууга чөмүлдүрүлүп, суудан чыккан учурда мен мындан аркы жашоомду Теңир менен жашайм. Теңир менин кожоюнум болду. Ошол себептер менен сууга чөмүлдүрүлгүлө. Мен буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Кудайдын сөзүн үйрөткүлө. Аткарганга үйрөткүлө. Куткарылган адам түбөлүк өмүргө ээ болду. Ыйсанын шакирти болду. Эми Теңир өзү менин ичимде жашайт. Кудайдын сөзүн кабыл алып, дүйнөнүн акырына чейин мен силер менен ар убакытта чогуу болом. Дүйнөнүн акырына чейин силер менен чогуу болом деген сөздүн мааниси ар дайым силерди колдойм, жардамымды көрсөтөм деген сөз. Бизди толук кандуу жетектейт, биз үчүн бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Элчилер иштери 8-бөлүмдө карасак, Степан диакон, ал элчи эмес, ал диакон эле. Кайраттуулук менен жакшы кабарды элдерге жеткирген адам. Жүйүттөргө кайрылып айтат, аны ташбаранга алып, тиш кычыратып, Степанды өлтүргөнгө чейин. Сөөктөрү сынып, бардык канын төккөн Степан өлүп бара жатып айтат, ата, өз жанымды сага тапшырам. Алардын күнөөлөрүн кечире көр. Ыйса Машаяк айкыш-чыгычка кадалган учурда сыйынган сыйынуусу менен Степандын сыйынган сыйынуусу экөө бир окшош. Алардын күнөөсүн алардын мойнуна койбо, аларды кечире көр деп Степан да сыйынат. Ташбаранга алган жүйүттөргө карап сыйынат. Алардан өчүңдү ала көр деп сыйынган жок, күнөөлөрүн кечире көр деп сыйынат. Иерусалимде чоң куугунтуктар башталган учурда элчилердин бардыгы ар тарапка тарап кетишет. Өлүп калабыз деп корккондуктан чачырап кеткен жок. Анткени Иерусалимдеги бардык ишенген адамдар Степанга окшоп ташбаранга алынган учурда да алар эч качан коркушкан эмес. Эмне үчүн анда чачырап кетишкен? Анткени Иерусалимде, бүт Самарияда, бардык жерлерге барып менин күбөлөрүм болосуңар деп айткандыктан. Мисалы үчүн, бир үйдө от күйүп жаткан боло турган болсо, отту өчүрөм деп үстүн жабай бере турган болсо, анда от андан бетер көп күйүп өрттөнөт. Ошондуктан Ыйсанын бардык шакирттери, ишенген адамдар, жөнөкөй адамдар да бардыгы кайсыл жерде жайгашпасын, бүт элдерге жакшы кабарды таркатышкан. Ошол себептер менен жакшы кабар сөзү бизге чейин жетиши үчүн элчилер гана эмес, баштапкы жыйындар учурунда элчилердин бардыгы жандары алынып өлтүрүлгөн. Элчилердин ичинен бирөөсү дагы тынчтык жашоо менен жашап өлгөн адамдар бирөөсү да жок. Степан диакон ташбаранга алып өлтүрүлгөн. Андан сырткары көптөгөн машаякчылар да ушундай жашоо менен жашашкан.
жакшы кабарды таркатуу бул машаякчылардын эң алдыңкы аткара турган тапшырмалардын бири болуп саналат. Анткени куткарылган адамдарга гана берилген өзгөчөлүк же болбосо укук же болбосо бийлик деп айта турган болсок, тозокко бара жаткан адамдардын жанын куткарып бейишке жибере турган ишти ким аткара алат? Американын президентиби? Жок. Дүйнөнүн эң бай деп аталган адамы дагы адамдын жанын куткарып бейишке жибере албайт. Окумуштуулар ракеталарды иштеп чыгарып, асманга, космоска чейин жиберип жатышат. Бирок ошол адамдар, окумуштуулар адамдын жанын куткарып бейишке жибере албайт. Ал эми биз сиздер менен ошол ишти аткара алабыз. Өлүмгө дуушар болгон күнөөкөрдү бейишке жибере алабыз. Андан сырткары ушул жакшы кабарды таркатуу ишин куткарылган адамдардын жашоосунун максаты болуп саналат. 117 Забур 17 аятты биз жакшы билебиз. Мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. 115 Забурда мен өлбөстөн, биз өлбөстөн жашай турган жашообуздун себеби эмнеде? Кудай бизге жашагыла деп жашаган убакыт бергендик үчүн жашап жатабызбы? Жок. Чындыгында куткарылган адамдар эми өздөрү үчүн жашабайт. Өзгөчө куткарылган адамдар Теңир үчүн жашап, азап, кайгыны башыбыздан өткөрө турган болсок, ошол биз үчүн чыныгы кубаныч болуп саналат. Бардыгыбыз бирге машаяк менен чогуу азап эле тартпастан, машаяк менен бирге азап тартуу менен даңкка да ээ болобуз. Анткени бизди келечекте күтүп турган даңкты ойлоп бул дүйнөдөгү азап кайгыны башыбыздан өткөрөбүз. Ошондуктан бул дүйнөдө жашап жатабыз. 117 Забурда мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Машаякчынын жашаган жашоосунун негизги себеби эмнеде? Айла жоктон жашап жаткан жок эмес. Аткара турган иши болгондуктан жашап жатат. Бүгүн дагы эртең менен эртемен туруп алдым. Мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем деген сөз улам эле оюма келе берди. Мен эмне үчүн жашап жатам бул дүйнөдө? Эмне үчүн өлгөн жокмун? Анын себеби эмнеде? Теңирдин иштерин жарыя кылыш үчүн 65 Забур 16 аятта ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Теңир биз үчүн аткарган иштерди адамдарга жар салыш үчүн, жарыя кылыш үчүн биз жашап жатабыз. Ошол себептер менен биз дем алып жатабыз. Менин жүрөгүм азыркы күнгө чейин согуп жатат. Кайсыл күнгө чейин согуп турат. Теңир бизге берилген тапшырманы аягына чейин аткарганга чейин согот. Ийгиликке жетишип, жакшы жашоо менен жашайын деп бул дүйнөнүн адамдары ошого умтулушат, аракеттенишет. Ал эми биз сиздер менен өлбөстөн жашап, Теңирдин иштерин жарыя кылышыбыз керекпиз. Анткени бул ишти, бул тапшырманы Кудай бизге тапшырып берген. Эмне кылсаңар да биздин жашообуздун максаты айкын болушу керек. Көптөгөн адамдардын куткарылышы бул Кудайдын эрки болуп саналат. Матай 18 бөлүм 14 аятта асмандагы атаңар бул кичинелердин биринин да жоголушун каалабайт. Кичинелердин бирөөсүн дагы жоголушун Кудай каалабайт. 1 Тимотей 2 бөлүм 4 аятта Кудай бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Тит 2 бөлүмдө Кудайдын бардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду. Бардык адамдарга ошол мүмкүнчүлүктү да берди.
кабыл алса ырайым, баш тартса жаза, кайгы. Ошол чындыкты биз көчөдө жүргөн адамдардын бардыгына бирдей жар салышыбыз керекпиз. Эгерде жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат? Римдиктер 10-бөлүм 14-аятта жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? Айкыш-чыгашта кадалган Ыйса Машаякты биз ооз жаап отуруп ала турган болсок, анда адамдарга ким таркатат, ким жар салат? Биз үчүн сыйынып, жакшы кабарды таркатыш үчүн колдон келишинче бүт жардамыбызды көрсөтүшүбүз керекпиз. Ыйык руктун жетеги менен биз куткарылууга жеткендей эле, жакшы кабарды тарката турган адам жок боло турган болсо, анда кантип алар жакшы кабарды таркатышат? Оозубузду жаап, унчукпай отуруп ала турган болсок, анда адамдар кантип куткарылышат? Лука 15-бөлүм 7-аятта 99 адил адамга караганда тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Кудай эң эле кубанычка толо турган убакыт, адашкан бир адам куткарылган учурда Кудай сүйүнөт. Лука 15-бөлүмдө адашкан уулу өзүнүн атасына кайрылып келгенде, атасы эмне деп айтат? Бул менин уулум өлгөн эле, эми тирилди, жоголгон эле табылды. Байланган торпокту алып келип сойгула, ичип жеп көңүл ачалы. Бизге окшогон күнөөкөр куткарылууга ээ болуп Кудайга кайрылып келгенде, Кудай биз үчүн ушунчалык кубанган. Анткени биз үчүн Кудайдын уулу курмандык козу катары өзүнүн жанын берип өлгөн. Биз Кудайды кубандырышыбыз үчүн, Кудайга жагыш үчүн азыр ушул жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Куткарылган адам кандай иш кылбасын, анын жашоосунун максаты бар. Насаатчы 1-бөлүм 1-аятта Иерусалимдеги падыша Дөөттүн уулу Насаатчынын сөздөрү деп айтылат. Дөөттүн жылдызы Израилдин желегинде чагылдырылган. David's Star, Дөөттүн жылдызы. Сандар 24-бөлүмдө бир жылдыз жаркырап чыга келет деп айтылат. Ошол Дөөт жөнүндө алдын ала айтылган эле. Падышалардын падышасы катары келе турган Машаякты алдын ала чагылдырган Дөөт. Дөөт башкарып турган учурда тегерек чекедеги мамлекеттердин бардыгын биримдикке орнотот. Голиат менен согушкан учурда Дөөт аны жеңип чыккан болот. Кичинекей мамлекет Израиль эли азыр Израиль жеринде бардыгын жоголтканда 8 миллионго жакын адам жашайт. Ал эми аларды курчап турган душман мамлекеттери өтө көп санда. Алар согуш ача турган болсо бат эле басып алышы мүмкүн, бирок Кудай Израиль эли менен болгондуктан Израиль эли жеңишке жетишип келет. Жашия китеби 23-бөлүмдө бирөөңөр эле 1000 кубалайсыңар деп Кудай айткан эле. Дөөттүн уулу Насаатчынын сөздөрү деп айтылат. Сулайман деп айтылган жок, Насаатчынын сөздөрү деп айтылат. Мен китеп окуп жаткан учурда Сулайман өзүн Насаатчы деп айткан. Ошол Насаатчы деген сөз 7 жолу айтылат Насаатчы китебинде. Насаатчынын сөздөрү деп. Сулаймандан сураганда, сенин кесибиң эмне деп? Иерусалимдин падышасымын деген бул анын экинчи кесиби эле. I am evangelist, мен насаатчымын. Дөөт падыша мамлекетти биримдикке орнотту. Эми ошол эле бийликти Сулайманга берген. Сулайманга акылмандыкты, күчтү берген Кудай.
Демек Сулаймандын аткара турган иши эмне? Ошол Кудайды күбөлөндүрүү. Мен насаатчымын. Биз куткарылган адамдар. Биздин кесибибиз эмне деп сураганда биз эмне деп жооп беришибиз керекпиз? Мен бизнесменмин. Мен бир жумуш аткарам. Же болбосо мен кичинекей өзүмдүн чакан бизнесим бар. Же болбосо айыл чарба ишим менен алектенем. Же болбосо соодагермин деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок ал биздин экинчи кесибибиз болуп саналат. Ал эми алгачкы негизги кесибибиз бул насаатчы, жакшы кабар сөз айтуу. Насаатчы деген сөздү байыркы келишимде дагы карап көрө турган болсом, англис тилинде евангелист деп айтылат. Мен насаатчымын. Бирок ошол насаатчы ишин аткарыш үчүн мен өз жумушумду аткарып жатам. Бир компанияда иштеп жатам. Же болбосо ошол евангелист ишин аткарыш үчүн мен өз чакан бизнесимди аткарып жатам. Биз жашап жаткан жашообуздун негизги максаты эмне? Жакшы кабар айтыш үчүн. Сулайман дагы атагы чыккан падыша эле, бирок падышамын деп айткан жок, ал өзүн насаатчымын деп атайт. Жогорку бийликте турсак дагы, кандай иш менен алек болсок дагы, биз насаатчы адамдарбыз. Аны эч качан унутпашыбыз керекпиз. 2 Петр 3-бөлүм 9-аятта ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан бардыгы тобо кылышы үчүн бизге көпкө чыдайт. Бардык адамдардын тобо кылышын Кудай каалайт. Кудай жөн эле тим биз карап бизди күткөн жок. Жакшы кабар сөзүн айтуу Кудайдын жалгыз уулун, айкыш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсүн ага байланыш болгон ырайымды адамдарга күбөлөндүрүшүбүз керек. Айкыш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяк акыркы сөзү Жакан 19-бөлүмдө айтылат, аткарылды деп. Эмне ишти аткарылды? Мына Кудайдын курмандык козусу, бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган козу. Бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алып, ал өз жанын берди. Тирилүүсү менен өлүм бийлигин жеңип, кимде ким ошол чындыкка ишене турган болсо, куткарыла турган жолдун бардыгын ачып койду. Ыйса Машаяктын аткарган ишин эми бүт дүйнө жүзүнө жар салышыбыз керекпиз. Жакан 20-бөлүм 19-аяттан баштап карай турган болсок, 3 күндөн кийин тирилген Ыйса өзүнүн шакирттерине колдорун жана кабыргасын көрсөтүп, силерге тынчтык болсун деп кайрылат. Атам мени кандай жиберген болсо, силерди да ошондой жиберем. Айкыш-чыгачка кадалган Ыйса эми тирилгенден кийин, мени атам кандай жиберген болсо, силерди да ошондой жиберем. Мен аткарган куткарылууну силерге тапшырам. Анан шакирттерине карай деп демин үйлөйт. Ыйык рухту кабыл алгыла. Эмне үчүн демин үйлөп, ыйык рухту кабыл алгыла дейт. Башталыш 2-бөлүмдө адамды Кудай жаратып, өмүр демин үйлөдү, ошондо ал тирүү жан болду. Өмүр демин үйлөдү. Еврей тилинен алынганда ал шамал, же болбосо дем деп айтылат. Адам ал тирүү жан эле, бирок кетирген күнөөсү үчүн өлөт. Ал эми Ыйса Машаяк акыркы тирилтүүчү Машаяк. Ар бир адамды тирилте ала турган Машаяктын руху. Ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Католиктер аны такыр эле тескерисинче кабыл алышат, үйрөтүшөт. Петерге кайрылып, бейиштин ачкычы сага берилет.
Демек бейиштин ачкычы Петерге тапшырылган. Петер ошол католиктердин эң биринчи папасы, башкаруучусу. Анан Петер жалгыз ал ишти аткарып ала албагандыгы үчүн ага жардамчы катары ыйык кызмат кылуучуларды дайындап койгон. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт. Петерге гана бейиштин ачкычын берди беле? Жок. Кайрадан тирилген Ыйса өзүнүн шакирттерине айтат: кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт. Кимге жакшы кабар сөзүн айтсаңар, ал адам куткарылат. Айтпасаңар, ал жазага тартылат. Бул таң калыштуу эмеспи? Анан кантип биз айтпай кое албайбыз? Жакшы кабар үчүн жиберилишпесе кантип таркатат? Таркатуучу жок болсо кантип ишенишет? Ыйса аткарган керемет ырайым ишин биз сөзсүз түрдө элдерге жеткиришибиз керекпиз. Анткени жакшы кабарды таркатуу ар бир адамдын жанын куткаруу, тирилтүү болуп саналат. Анткени өлгөн адамдардын бардыгы Кудайдын уулунун үнүн уга турган күн келет. Биз куткарылган учурда, жакшы кабарды кабыл алган учурда өлгөн жаныбыз тирилген. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта мыйзамсыздыктар жана күнөөлөрдүн айынан өлгөн силерди Кудай тирилтти. Римдиктер 1-бөлүм 16-аятта жакшы кабарды таратуудан уялбаймын. Анткени жакшы кабар бардык ишенгендерди куткара ала турган Кудайдын күчү. Ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда кантип Кудайдын сотунан качып кутулабыз? Куткарылган адам өзүнүн жаны куткарылганын ушунчалык кубаныч менен кабыл алган болсо, башка адамдардын жанын куткарууга дагы ушунчалык аракет кылышы керек. Ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок. Куткарылбаган адам барк табаса, анда тозокко барып түшөт. Биз ушул улуу тапшырманы аткара турган адамдарбыз. Жакшы кабар бардык ишенгендерди куткара ала турган Кудайдын күчү. Кантип ошол Кудайдын күчүн жашырып алып, өзүм эле куткарылдым, ошол жетиштүү деп отура алабыз? Куткарыла элек бир туугандарды кантип жөн карап отура алабыз? Бир үйдө жашап, бир тууганбыз деп айтып коюп, куткарылбаган адам боло турган болсо, ал түбөлүк тозокко барып түшө турган адам. Анан кантип унчукпастан карап отура алабыз? Матай 25-бөлүм 41-аятта каргышка калгандар менин жанымдан кеткиле, шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Аян 20-бөлүм 15-аятта ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал күйүп турган көлгө ыргытылды. Түбөлүк отко ыргытылды. Түбөлүк от, тозок бар экендигин билип туруп, кел мени менен жыйынга бар, сөзү куткарыл деп коюп эле анан 1-2 жолу айтып, анан баш тартабызбы? Тозокко барган адам бизди карап минтип айтышы мүмкүн: ушунчалык чындык сөзүн билип туруп, мага айтып койсоң болмок, айтпадым беле? Жок, антип эмес, ыйлап боздоп болсо дагы мага аягына чейин айтпайт белең? Ыйлап туруп мага кайрылып айткан жоксуң го? Ушунчалык жан дилиң менен мага айттыңбы бир дагы жолу? Куткарылышың керек, куткарылбасаң тозокко барасың деп эле айтып койбостон, жан дилибиз менен, бүт күчүбүз менен сыйынып, өзүбүздүн гана үй бүлөбүз эмес, жакындарыбыз, тааныштарыбыз, досторубуз үчүн алардын тозокко бара жатканын элестетип көргүлөчү.
тозок канчалык коркунучтуу жер экендигин элестетип көргүлөчү. Анан ошонун баардыгын түшүнүп туруп, көрүп туруп кантип жакындарыбызды тозокко жибере алабыз. Элчилердин иштери 26 бөлүм 18 аятта караңгылыктан жарыкка, шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга бурулушу үчүн жакшы кабарды айтышыбыз керекпиз. Еврейлерге жазылган китепте өмүр бою өлүм бийлигине дуушар болуп жашап келген адамдарды куткарып алышыбыз керекпиз. Адамдар эмне үчүн өлүмдөн коркушат? Анткени өлүмдөн кийин тозок күтүп жаткандыгы үчүн. Караңгылыктан жарыкка, шайтан бийлигинен баш тартып, Кудайга кайрылып келиши үчүн. 11 сентябрь Америкада болгон теракт учурунда 2 соода борборунда ошол имарат кулаган учурда 3000ден ашык адам көз ирмемде өлүмгө дуушар болушат. Ошондо өрт өчүргүчтөр өзгөчө кырдаалда иштеген адамдар өзүнүн жанын тобокелге алып, адамдарды куткарып алыш үчүн ошол коркунучка карабастан имараттын ичине киришет. Ошо адамдардын жанын куткарып калыш үчүн көптөгөн сактагычтар дагы, куткаруучулар дагы көз жумушкан. Биз тозокко бара жаткан күнөөкөрлөрдү куткара ала турган куткаруучуларбыз. Дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таркатып, ошол биздин улуу тапшырмабыз. Биздин жашообуздун максаты, эч качан аны унутпаңыздар. Машаякчылар өзүнүн негизги максатын унутуп кое турган болсо, анда өлүп калган менен эле барабар болуп калат. Албетте, жакшы кабарды таркатуу бул биздин күч менен гана аткарылбайт. Жакшы кабарды таркатышыбыз үчүн биз сөзсүз түрдө аткара турган иш бар. Ал куткарылган адамдардын ичинде чогуу болушубуз керекпиз. Баарлашууда, мамилелешүүдө. Ошондуктан Элчилердин иштери 2 бөлүмдө 50-күндө Иерусалимде элчилер көптөгөн кереметтерди, жишаандарды көрсөтүп, 12 шакирт жана 120 ишенген адам кайраттуулук менен жакшы кабарды таркатып жатышканда 3000 адам куткарылды. 3120 адам болду. Анан Элчилердин иштери 2 бөлүм 42 аятты караганда, ишенген адамдар элчилердин насааттарын угуп, бири-бири менен баарлашып, нан сындырып жана сыйынып келишкен. Ошондо Кудай жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты. Куткарылган адамдар элчилердин насааттарын угуп, баарлашууда чогуу болуп, бир нан сындырып, бир сыйынып келишти. Ошол адамдар аркылуу Кудай өзүнүн ишин эркин аткарып, күн сайын куткарылган адамдарды жыйынга кошуп жатты. Эфестиктер 3 бөлүм 20 аятта биздин ичибизде иштеген Кудай сураганыбыздан же болбосо ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Мен эч нерсе кыла албайм, бирок биз чогуу биргеликте бардыгын аткара алабыз. Ошондуктан Эфестиктер 4 бөлүм 3 аятта рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Мисалы үчүн күйүп турган отту, чокту өзүнчө алып кое турган болсоң, анда бат эле өчүп калат. Ал эми күйүп турган отко дагы от сала турган болсоң, анда ал өчпөстөн көп күйөт. Ошондой сыяктуу эле биз жалгыз алсызбыз. Ал эми бардыгыбыз бириккенде биз аркылуу Кудайдын же болбосо ыйык рухтун көптөгөн иштери аткарылат.
Биз азыр дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таркатып жатабыз. Азыр 82 мамлекетте, мен мурдаңкы күнү 22 мамлекет деп адашып айтып алыптырмын. Мени бүткөндөн кийин баары урушушту. 22 мамлекетте мен өзүм болуп турган, өзүм барып келген мамлекеттер. Ал эми жакшы кабар таркатылган мамлекеттердин саны 82 мамлекет. Кореяны эсептебегенде 82 мамлекетте биздин жыйындардын саны 1054 жыйын бар. Күндөн күнгө жыйындардын саны өсүп келе жатат. Ошол ишти биз аткарып жатабыз. Корея жыйыны, борбордук биздин жыйын аркылуу дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркатылып келе жатат. Ошону билесиздерби? Бул керемет эмеспи? Ошондуктан биз бир ойдо, бир тилекте, бир жүрөк менен ал ишти дагы да болсо аткарышыбыз керекпиз. Ал үчүн талыкпастан тынымсыз сыйынышыбыз керекпиз. Элчи Павыл айтат: мен үчүн да сыйынгыла. Кудай мага сөз берип, ошол сөздү элдерге жеткиришим үчүн сыйынгыла. Анда сырткары жакшы кабар эшиги бүт элдерге ачылсын деп. Бардык адамдардын сыйынуусу менен Кудай бизге ырайым кылсын деп. Мен ушунчалык бардык бир туугандарга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени мен үчүн гана эмес, бүт биздин миссионерлер, насаатчылар үчүн үзгүлтүксүз сыйынып жаткан биздин бир туугандар өтө көп. Матай 5-бөлүм 16-аятта: силердин жарыгыңар адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Машаякчылар Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашап, Кудайдын аткарган иштерин биз да аткарышыбыз керекпиз. Колдон келишинче жарыкты жаркырап турушу үчүн ал биз таркаткан жакшы кабар ушунчалык чындык экендигин далилдешибиз үчүн. Биз жакшы кабарды канчалык жакшы таркатпайлы, бирок биздин жашообуз ага дал келбесе, анда башка адамдар бизди жалганчы деп аташы мүмкүн. Биз канчалык чындык сөзүн жарыя кылып жатабыз, демек биздин жашообуз дагы сөзсүз түрдө ошого дал келиши керек. Анткени ишенбеген адамдар дагы бизди ушунчалык жакшы карап турушат. Биз оозубуз менен куткарылдык, жакшы кабарды таркатабыз. Бирок ишенбеген адамдар биздин жашообузду карап, жакшы кабар сөзү канчалык чындык экендигин жашообуз аркылуу, кылган иштерибиз аркылуу көрө алышы керек. Ошондуктан 1 Петр 2-бөлүмдө да айтылат: акылсыз жана адемсиз адамдардын оозун жабышыңар үчүн Кудайдын кулдары катары жакшы иштерди жасап жашагыла. Кудайды даңкташ үчүн жашагыла. Биз куткарылдык деп туура эмес жашоо менен жашай турган болсок, анда бизди адамдар адепсиз же болбосо туура эмес, акылсыз адамдар деп айыпташы мүмкүн. Бизди айыптаган адамдар өтө көп. Азыр башка агымдын өкүлдөрү бизди айыптап келишет. Ал адамдар бизди айыпташ үчүн бир себептерин биринчи таап алсынчы. Жакшы кабарды туура эмес же болбосо Кудайдын сөзүн туура эмес таркатышат деген бир айыпты себебин таба алсынчы биринчиден. Ошондуктан бизди канчалык адамдар айыптаган күндө дагы биз тескерисинче көптөгөн элдерге жакшы кабарды таркатып жатабыз. Балким туура эмес бир нерсени айтып алышыбыз мүмкүн, бирок аны бат эле оңдоп коюшу мүмкүн. Анткени Кудайдын сөзү эч качан туура эмес болгон эмес.
мейли жеке бир адам туура эмес иш кыла турган болсо, ошол адам үчүн бүт жыйын ашкерелөөгө ээ болушу мүмкүн. Ошондуктан биз кылган жакшы иштерибиз Кудайдын даңкы үчүн болушу керек. Андан сырткары жакшы кабарды таркатыш үчүн бизде биринчиден Кудайдын сөзү мол болушу керек. Пасторлар, насаатчылар, мугалимдер гана жакшы кабар сөзүн таркатыш үчүн сөз билиши керек эмес. Биз жөнөкөй машаякчылар дагы баардыгыбыз бирдей сөз үйрөнүшүбүз керекпиз, сөз жатташыбыз керекпиз. Бардык адамдар күнөөкөр, ошондуктан сенин күнөөңдү дагы Ыйса Машаяк алып кеткен. Ким ошого ишене турган болсо, ал куткарылат деген сөздөрдү айтышыбыз үчүн Колосалыктар 3-бөлүм 16-аятта Машаяктын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Адамдарга жакшы кабарды айтышыбыз үчүн дагы биздин ичибизде сөз толуп турушу керек. Бул дүйнөнүн адамдары ачкөздүгү кекиртегине чейин толуп калган. Ооз ачылары менен бул дүйнөнүн сөзү толуп калган. Биздин жүрөктөрүбүздө эмне толуш керек? Кекиртекте сөз толушу керек. Машаяктын сөзү мол болушу керек. Эгерде адам Кудайдын сөзүн 1 Петр 3-бөлүм 15-аятта силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. Мен билбейм, аны пастордон сурагыла деп айтпагыла. Ал дагы жакшы, бирок өзүңөр билген сөз менен аларга жооп кайтара турган болсоңор, бул адам сөздү жакшы билет экен. Биздин жыйында 2-3 жыл сөз үйрөнө турган болсо, анда руханий семинариядан дагы күчтүү адамдардан болуп чыгасыздар. Башка жыйындын пасторларын карай турган болсоңуздар, аларды үйрөнгөн нерсеси да жок. Ошондуктан жакшы кабарды айтышыбыз үчүн дагы бир маанилүү нерсе бул куткарылган адамдардын курмандыгы болушу керек. Жакан 12-бөлүм 24-аятта Ыйса айтат: Буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөөбөдөн калат. Ал эми өлсө, көп түшүм берет. Ыйса өзүнүн өлүмү менен көптөгөн ишенген адамдарды жаратты. Элчи Павыл аркылуу көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту. Англияда Джон Весли, Ди.Л. Муди, Чарльз Сперджен аркылуу көптөгөн адамдар куткарылууга кайрылып келишкен. Биз дагы бир буудайдын даны катары ишеними жок адамдар үчүн жакшы кабар сөзүн сөз түрдө жеткиришибиз керекпиз. Биз ээ болгон байлыгыбыз же болбосо убактыбыз, мүмкүнчүлүгүбүздү башка адамдардын куткарылышы үчүн жумшашыбыз керек болот. Машаякчылардын, куткарылган адамдардын курмандыгы керектелет. Еврейлер 2-бөлүм 10-аятта көптөгөн балдарын даңкка жетелеген алардын куткарылуусунун башчысынын азап чегүүлөрү аркылуу жеткилең кылышы керек. Даңкка ээ болушубуз үчүн биз дагы азапты башыбыздан өткөрүшүбүз керек. Ыйса Машаяк азапты башынан өткөрбөсө, анда ким куткарылат эле? Эгоизм, өзүн гана ойлогон адам аркылуу Кудай эч бир ишин ишке ашыра албайт. 1 Коринтуктар 10-бөлүм 33-аятта элчи Павыл айтат: Мен өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп жүрөм. Анын себеби эмнеде? Көптөгөн адамдар куткарылып калышы үчүн аларга баардык жагынан жагууга аракеттенип жатам.
Элчи Павыл да ошол жашоо менен жашаган. Демек силер дагы ошол жашоого умтулгула. Жакшы кабарды таркатыш үчүн элчи Павыл өзүнүн жанын берүүгө даяр эле. Көптөрдүн пайдасын көздөп, биздин байлыгыбызды дагы, бийлик убактыбыз дагы, өзүбүздүн курмандыгыбыз менен көптөгөн адамдардын куткарылып калышына салымыбызды кошушубуз керекпиз. Лука 16-бөлүм 9-аятта өтүп кете турган бул дүйнөнүн байлыгы менен өзүңөргө досторду күткүлө. Бул дүйнөнүн байлыгы бат эле өтүп кетет. Ошол байлык менен түбөлүк досторду өзүңөргө күткүлө. Жахан 15-бөлүмдө эгерде силер менин айткан сөзүмдү аткарсаңар, анда менин досторумсуңар. Биздин Теңир бизге окшогон күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн, достору кылып алыш үчүн өз жанын берген. Мындан артык сүйүү жок. Ошондуктан биздин убактыбызды, биздин мүмкүнчүлүгүбүздү, байлыгыбызды башка адамдардын куткарылып калышы үчүн жумшашыбыз керекпиз. Ошондо Кудайдын астына келгенде бизди алар бардыгы өздөрү кабыл алат. Азыр кандай жолдор менен кандай адамдар куткарылып жатат, биз эч кимибиз билбейбиз. Биз канчалык өзүбүздүн байлыгыбызды, акчабызды, убактыбызды дагы арнап курмандык катары берип жатабыз. Анын бардыгы талаага кетпестен сөзсүз түрдө Кудайдын эрки үчүн аткарылат. Бул сөздүн аягына чыкканга чейин сиздерге дагы бир суранычым менен кайрыла кетейин. Дүйнө жүзүнө жакшы кабар сөзү жеткирилиши үчүн биздин Сеул жыйынында борбордук офис жайгашкан. Ошол борбордук офис аркылуу көптөгөн суммадагы акчалар дүйнө жүзүнө жумшалды жыйындар үчүн. Анткени жыйындардын саны күндөн күнгө өсүп келе жаткандыгы үчүн буга чейин дагы сиздер ушунчалык аракетиңиздер менен ошол курмандык катары көп нерселерди алып келдиңиздер. Анын бардыгы адамдардын жаны куткарылышы үчүн кымбат, маанилүү жакшы кабар үчүн сөзсүз түрдө жумшалат. Биздин жыйындагы болгон курмандыктар, ондуктарды ушунчалык биз этияттык менен ага мамиле кылып, колдон келишинче дүйнө жүзүндөгү жакшы кабар үчүн жумшалсын деп аракет кылып жатабыз. Анткени биздин колубузда болгон нерсенин бардыгын Теңир үчүн арнап, 1 Корунтуктар 9-бөлүм 16-аятта эгерде жакшы кабар таратпасам, мага кайгы деп элчи Павыл айтат. Накыл сөздөр 24-бөлүмдө 11-12 аяттарды карасак, сен өлүмгө кыйылгандарды куткарып ал дейт. Биз буну билген жокпуз деп айтасың, бирок жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Же мага эч кандай тиешеси жок деп айтасыңарбы? Жок. Куткарылбаган адам тозокко барарын биз жакшы билебиз. Анан кантип жөн карап турай алабыз? Мисал үчүн, бир адам бардык ооруларды айыктыра турган бир дары колуна кармап турат деп элестетели. Анан ооруп жаткан адамды көрүп туруп, өлсөң деле мейли, мага баары бир деп эч көңүлүн бурбай кое турган болсо, анда ал оңой эле өлүп калат. Ошондой сыяктуу эле адамдардын жанын куткарала турган сөздү биз кармап турабыз, жүрөгүбүздө бар. Анан өлсө деле мейли, тозокко барсын, мага баары бир деп кантип кайдыгер карап тура алабыз? Бүгүн быйылкы жылдын эң акыркы күнү, эртеңки күндөн баштап жаңы жыл
башталат. Ошондуктан бизге берилген эң акыркы мүмкүнчүлүк деп пайдаланалы. Түшүндүңүздөрбү? Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо эмне дейт? Мунун баары силерге кошулуп берилет. Биз Кудайдын сөзүнө тил алчак болуп, Кудай үчүн жашай турган болсок, анда бизге керектелүүчү нерсенин баардыгын Кудай өзү камсыз кылып берет. Баардык жоопкерчиликти Кудай өз мойнуна алат. Анткени Кудай өз убадасын аткаруучу Кудай. Ошондуктан Кудайдын астына келгенге чейин эч бир өкүнбөстөн, Кудайдын астына келгенде уят карууга, ашкерелөөгө ээ болбостон, жарайсың, ишенимдүү, жакшы кулум деген сөзгө ээ болушубуз үчүн азыр аракет кылышыбыз керекпиз. Мен мурун бир кичинекей китепти окудум эле. Ал китептин аталышы Why, эмне үчүн деген китеп эле. Англияда бир атактуу адам жазган китеп эле. Ал жогорудан төрөлгөн адам. Уильям деп аталган. Ал куткарылгандан кийин өлүп кайрадан тирилген адам. Анан теңирдин астына келет. Ак кийимчен баардык периштелер, адамдар аны курчап турат дагы ал Кудайдын астына келет. Даңктуу теңир анын алдына келет дагы. Анан ал теңирди карап туруп, анын артынан ээрчип келе жаткан толтура адамдарды көрөт. Анан ошол Уильям деп аталган адам, эгерде ошончолук даңкты мага арнай турган болсо, анда мен бүт өмүрүмдү Кудай үчүн арнап жашайт элем. Анан ал өз абалына келет дагы. Дүйнөнү куткарып алам деген Англияда моралдык жактан бузулган адамдар бүт адамдарга кайрылып, көчөгө чыгып алып, адамдардын баардыгына жакшы кабар сөзүн айткан. Үзгүлтүксүз Уильям деп аталган жогорудан төрөлгөн адам. Ыйса Машаяктын алдына келген күнгө чейин мага тапшырылган ишти, тапшырманы мен сөзсүз түрдө аягына чейин чыгарам. Ошол сөздү угуп, андан кийин өз акыбалына келет экен дагы, өмүрүнүн аягына чейин Кудай үчүн жашаган адам катары таанымал. Ошол жакшы кабар сөздү биз өчүрбөстөн, жалындап турган отту өчүрбөстөн бүт дүйнө жүзүндөгү адамдарга жеткиришибиз керекпиз. Караңгы күн келгенге чейин, Жакан 9-бөлүм 4-аятта жазылат, түн келет, ошондо эч ким эч нерсе кыла албай калат. Ошондуктан күндүз мени жибергендин иштерин мен кылышым керек. Ошондуктан иш кыла албаган түн келгенге чейин бизге тапшырылган ишти аягына чейин аткарышыбыз керекпиз. Макулсуздарбы ошого? Сиздер убада бердиңиздер мага. Демек аны аткарышыбыз керекпиз. Эң башында, жылдын башында мен сөзсүз түрдө теңир үчүн жашайм деп чечим чыгарабыз. Анан жылдын аягында жели чыгып кеткен шарике окшоп калбайлы, колдон келишинче ошол чечимди аягына чейин, жылдын аягына чейин өзгөрүүсүз алып кетели. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенге чейин өкүнбөстөн, ашкерелөөгө калбастан күч аракетти толук кандуу жумшайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз күнөөкөр болгон учурда, жаман иштерибиздин негизинде душман болуп жашаган учурда, теңир бизди аяп, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечиргендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан сотко келбешибиз үчүн
эми куткарылууга ээ болгон биз Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин денебизди да жаныбыздагы Теңир үчүн арнап жашай турган адамдардан болушубуз үчүн жардам бериңиз. Өлсөк дагы Теңир үчүн, жашасак да Теңир үчүн, жашашыбыз үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү бизге түзүп бериңиз. Куткарыла элек адамдарга кереметтүү жакшы кабар сөзүн таркатып, сизге даңк катары, бизге кубаныч катары аткарылышы үчүн жардам бериңиз. Дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркатылышы үчүн биздин жыйындарды Кудай өзүңүз колдонуп, өзүңүз алар аркылуу иштөөңүздү суранабыз. Бир нече убакыт өткөндөн кийин баардыгыбыз жарайсың, менин ишенимдүү кулум деген мактоо сөзүнө ээ болушубуз үчүн жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.